Кыргыз патент чыгармачыл инсандардын автордук укугун коргоо боюнча иштерин улантууда. Жакында эле акын, жазуучу, обончу, аткаруучулар менен атайын жолугушуу өткөрүлдү. Мына биздин чыгармачыл чөйрө менен авторлор менен жолугуп, баарлашып, жакындан ушу 30 жылдык алкагында бүгүнкү күндө автордук укук, интеллектуалдык менчик тармагы кандай деңгээлге жылып өсүп атабыз, же кандай биз инновационный жолдорду келечекте тандашыбыз керек сыяктуу баарлашуу болот десек болот да. Бүгүн орто муундан улуу жана жаш муундагы биздин чыгармачыл чөйрөлөр келди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул форум абдан кызыктуу болот деп ойлоп атабыз. Башка өнүккөн өлкөлөр сыяктуу дүйнөлүк масштабка кулач жайып, ири мекемеге айланган интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги кийинки учурда авторлор менен иштөөсү күч алгандыгын авторлор кеңешинин мүчөсү Сулайман Кайыпов белгилейт. Авторлордун иши интеллектуалдык менчикте. Биздин интеллектуалдык менчиктерибиз дайыма эле ошо талаага кетет. Анан башка өлкөлөргө барып, өзүбүз акча төлөп чыгарган убактарыбыз да болот да, андай болбойт. Өлкөнүн, улуттун эң кымбат нерселердин бири албетте интеллектуалдык менчик. Интеллектуалдык менчик өлбөйт. Ошондуктан ага ээ болуш керек. Аны жараткандарды бөпөлөп көтөрүш керек. Анан азыр баягы чыгармачылык союздар дагы өзүнүн мындай оролуна келе албай жаткан убакта бечели болуп. Мынабу Кыргыз патент ошонун дагы милдетин аткарып жатат да. Ар бир автор өз чыгармаларын каттатуу керек. Антпесе бири-бирине таасирленип, чыгарма жараткан инсандар да кездешет. Окшош болуп калган учурлар бар. Дагы белгилей кетчү нерсе, аткаруучулардын гана аты чыгып, авторлорунун, акын, композитордун аты көп учурда айтылбай калат. Угарман журту дагы эч качан аткаруучу же бул обончу, бул акын эле деген нерсени кабыл албайт дагы. Ким ырдап чыкса ошону ыр деп кабыл ала беришет да. Ошон үчүн бизге бүтүн элибизде дагы угармандардын арасында ошол маданият калыптаныш керек. Кыргыз патент ушул багытта дагы атай иштер жасаш керек деп ойлойм. Анткени телелерден, радиолордон сиздер отчет аласыздар. Кыргыз патент ошол мезгилде алардын акын сөзүн жазган кийим, обонун жазган кийим, аткаруучу кийим ошол нерсени титрга жазууну дагы балким укук ээси катары Кыргыз патент ушул нерсени бир тараптан алып барыш керек. Биз обончулар ырларыбызды аткаруучуларга берип атканда ошол нерсени талап кылабыз. Эки тараптуу болсо, менимче мындай эффективдүүлүгү артабы эле деген ой. Укук корголбогондугунан жана каттоого алынбагандыгынан улам мындан мурун канчалаган авторлордун эмгектери жоголуп кеткен же аты чыкпай калган. Эмнеге укук экенибиз? Авторлор кандай иштеш керек экен, аткаруучунун укугу кайсы экен, баардыгын өзүнүн ордуна коюп беребиз да. Бул жерде ошо Кыргыз патенттин чоң эмгеги бар. Жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз. Дайыма ушул чыгармачылык чөйрөдөгү биздин чыгармаларыбызды өзүбүзгө ыйгарып, илгери болсо билесиздер, илгерки заманда баягы биринин ырын бири ырдай беришип, анан кимдин ыры экенин билбей калып, аягында аты жыты жоголуп, элдигерге айланып калышканда, ошо элдигер депчи. Мисалы, Кеңки Ашан деген чыгарма сөз мидендики кийинки эле. Обонду эч ким билбейт. Элдики деп коюшканда, андан тышкары көп ырларыбыз бар да ошо элдик деп айланып кеткенчи. Анын эле бир автору бар да, аты жыты таанылбай калган. Ошол акыбалга жеткирбеш керек да, анткени ар кимдин өзүнүн таманакы мандайтерин убагында актап, убагында ордуна коюшубуз керек. Кыргыз патент 1996 жылдан бери автордук укуктарды каттоо жана коргоо менен алектенип келет. Мекеме менен кызматташкан авторлордун саны жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 10 айдын ичинде эле 541 автор менен келишим түзүлгөн. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.